Kırgızstanda da çoğun akademiya açasızbı dedi. Maşallah. Allah'ım razı olsun. Biz uşul negizgi maksatыбыз Kırgızstanda İslam Akademiyasının, İslam İlimlerin Akademiyası, же Hanafi Fiqh Akademiyasının açuunu niyet kılıp atабыз. Şu hazır Kuday buyursa жерибиz бар. 60 sötüktün tegerегинде Kızıl Ketebe менен азыр документтерибиз бүтүп калды. Мына ушул жерге жарыя кылабыз. Ошол өзүбүздүн да кыргыздардын, азаматтардын арасынан колгабыш кылып, ошол жерден кыяматка чейинки илим алгандарга салым кошо тургандарды чакырабыз, иншалла. Мен айтып атам, азыр ошол жердин кагаздары бүтсө, мен лопатка менен барып котлован казып баштайм деп атам. Анан мага кошула тургандары келсин, иншалла. Лопатка менен барып казып баштайм деп атам котлованды. Себеби бир мезгилде Мир Арабты Бухарада бирөө салган экен, азыр миңдеген алымдар ошол жерден илим алып, тарыхта калган. Бир адамдын. Ал-Азхар университети да мына ошондой. Иорданияда Ханафи фикх факультети да мына ошондой. Бир адамдын негизинде башталган, анан дүйнө пайдаланат. Ооба Кыргызстанда Токмок шаарында Ислам академиясы бар, бирок Кыргызстанга бир академия жетишсиз. Биз ислам академияларын көбөйтүшүбүз керек. Баягы бир аз жогораак чыгыш, академиялык жолго чыгышыбыз керек. Бакалавр, магистратура, докторантура деген нерселерди исламдын көзү менен киргизишибиз керек. Кудайым буйрса, мен ушунун үстүндө катуу иштеп атам. Мусулман бир туугандарыбызды да ушуга чакырамын. Мына Чубак устаздын академиясында мына ушун салынган. Колубуздан келишинче акчабызды бергенбиз. Эми кан аздыр көптүр исламга зор кызматын кылды. Азыр мезгилде гана бир аз ал жерде сабактар болбой туруп атат, бирок негизинен ошол элибизге пайдасын берди. Миңдеген, миллиондогон адамдарга. Ошол жерден Чубак ажыбыздын айтылган илими бүтүндөй Орто Азияга таркады. Биз мына ошондой, балким андан да күчтүүрөөк окуу жай ачканга биз күчтүүрөөк дегенде эми Чубак ажыдан күчтүүбүз деген мааниде эмес. Бакалавр, магистратура, докторантура деген академиялык окуу жайды ачышыбыз керек. Мамлекет дипломун тааныган. Ошо мен көп айтам да, ошол биздин өзүбүздөн кадрларды чыгарышыбыз керек. Качан биз өзүбүздөн кадрларды чыгарып, өзүбүздүн каада салтыбызга, үрп адатыбызга шайкеш келген кадрларды чыгарып, өзүбүздүн элибизди ошол илимдүүлөр менен толуктабасак, ооба сырттан окуп келип атабыз, бирок сырттан окуганы сөзсүз түрдө бир нерсесин сүйрөй келип атат. Бул ачуу чындык. Ошон үчүн биз өзүбүздөн аалымдарды өзүбүз жетиштиришибиз керек. Ооба медреселер жакшы өзүрүн берип атат, жакшы Кудайга шүгүр. Бирок биз академиялык жолго түшүшүбүз керек. Магистратура, докторантура дегендей, бакалавр дегендей. Биз академияны ачсак, иншалла, ал жерде ошол чоң китептер окулунган, терең окулунган, сыртка барып окууга муктаждык калбай турган даражада окутканга аракет кылайлы деп атабыз. Кадрларыбыз бар, алхамдулилла, 15 доктор бар. Кыргызстанга келсе, Кудай буйрса, бул жактын дагы докторантураларын алышат. Бир 30дан жогору, 50ге жакын магистрыбыз бар. Бакалавр деген эсеби жок. Ошо кадрларыбыз бар. Программабыз бар. Ханафи мазхабтын негизинде ошо академияны ачабыз, иншалла. Дуа кылгыла. Ар бир мусулман дуа кылсын. Бул менин көргө алып кете турган нерсем эмес. Бул ушул элибизге, жерибизге калтыра турган нерсе. Аны иштетүү ушул бир адамдын мойнундагы милдет. Иншалла. Баарыңыздардан дуа талап кылабыз, дуа суранабыз, иншалла ошо академиябыз жакын арада ачылып калышына дуа кылыңыздар, иншалла.